Assalamu alaikum. Пробкада турганда дагы бир ойда, дагы бир конспект. Караңыздар, көптөн бери мына ушул кайра куруу башталгандан бери бизде кыргыздарда бир сөз жүрөт да. Бизге мына карыз бергендер, грант бергендер, ушулардын баардыгы айтып жүргөн сөз. Биз силерге балык бербейбиз, балык кармаганды үйрөтөбүз дейт. Атасынын башы. Кайдагы балыкты берип кыйратты да, кайдагы балык кармаганды үйрөтүп койду. Натыйжада эмне болду десе, карызга ушунчалык баттык, ал карызыбызды алардын өздөрүнө кайра кетти, ушу бизге балык кармаганды үйрөтөт экен деп, жанагындай тех грант дейби, тех помощь дейби билбейм, бир беле кылып келип жанагы тренинг өтөм дегендери келет да, калп эле бир белелерди сурамыш болуп, кайра эле ошону өзүбүзгө айтып коет. Мен эсимде муну 2000-жылдардын башында жанагы бир катышып калдык да бир тренингке. Мына биздин агро мал чарбасы боюнча адистерди даярдаган бир тренингке мен журналист катары чакырылып калып, 2 күн бою сурашты, анкеталарды толтуруп, канча малыңар бар, кандай тоyut бересиңер, эмне менен багасыңарды, бедем, ооруп калса кантесиңер, кайсы дарыларды бересиңер деп сурап туруп, анан 3-күнү кайра ошону биздин жанагы адистерге кайра айтып берди. Силерде мынча мал бар экен, ал мындай ооруса, анан мындай дары беришиңер керек экен. Силер аларга мындай тоyut беришиңер керек экен, аларды мындай багышыңар керек экен. Мен карап туруп, атаңдын башы, ушуму билгениңер. Дагы мен эсимде, мына жаңы кайра куруу башталганда бизге Америкадан журналисттер келген да, жана приватизация боюнча, менчиктештирүү боюнча роликтерди тартканы. Бир ай жүрүп, бир азыркы убакыт менен айтканда бир 30 секундалык ролик тартышты, бир ай жүрүп. 2 режиссер, дагы укмуштары келди, бияктан дайым КТРда жаңы эле Советтер Союзунан чыкканда, чоңдор айтса лаббай деп, бүт сонун техниканын, сонун жана губин-субинин баарын берген, операторлордун баарын. Алар да таң калат, Американын режиссерлору ушул деп. Бир ай жүрүп 30-35 секундалык баягы бир ролик тартышты. Көрсө ал режиссерлору биздин бүгүнкү эме менен алып караганда ассистентке да жарабаган бир адистер экен. Ушу техникалык жардам десе биз Африкадай көрүп келе берет экен. Биз үйрөтөбүз деп. Натыйжада эмне болду? Мына ошентип бизди үйрөтөбүз деп келгендердин кесепетинен биз балыкты алган жокпуз, балык кармаганды да үйрөнгөн жокпуз да. Мен ушу акыркы кезде ойлоп атам, бул балык кармаганды үйрөтөбүз деген да туура эмес сөз экен. Буга да алданбаш керек экен. Чындап эле реалдуулукта карасаң, балык кармаганды үйрөтүп койгондон балыкчы болуп кетпейсиң да. Балык кармаганды билген адамдын баардыгы балыкчы эмес. Ошондой эле бизге бизнести үйрөтөм деген али биз бизнесмен болдуң деген сөз эмес экен да. Бизнесмен болуу үчүн, акча табарман болуу үчүн, акча чыгармачылыгына киришиш үчүн бизде ой пикирди өзгөртүү керек экен. Өзүбүздө экен ал нерсе. Ал Америкада, Германияда, Англияда бизди үйрөткөн акчасы барларда эмес экен. Ал биздин өзүбүз эмнеге бизнес жөнүндө ойлоно турган ой мына биздин коробкада турат да мунун ичинде. Ага биз американец, англичанин эмес өзүнүн атабызды, апабызды, катыныбызды киргизбейбиз го. Бу жерде мындай жабык 6-7 катар кулпу менен турат. Демек буну өзгөртүү өзүбүздө экен. Ошондуктан балык бербейбиз, силерге балык кармаганды үйрөтөбүз десе, атаңын башы деш керек экен. Балыгыңды да кереги жок, балык карматканыңды да үйрөткөнү кереги жок. Керек болсо мен өзүм чечем, анан өзүм үйрөнөм деп. Мына бүгүн Кудайга шүгүр, эчтекеден эчтеке жок эле айлыкчылыгын таштап келип, үйрөнүп, өзү мына ушул жерде болду, мен айлыкчылыктан, кулдуктан чыкпасам болбойт экен. Өзүм ушул нерсени киришим керек экен, акча агымын коюшум керек экен, коротуучулуктан чыгышым керек экен, ысыраптан чыгышым керек экен деп адам өзү чечим кабыл алды. Ага эч кимдин үйрөткөнүнүн кереги жок болду. Эми балким кимдир бирөө көрсөтүп бериши мүмкүн, өзүбүздөн жалпак тилде, өзүбүздүн ыкмада жөн эле ушундай түшүндүрүп эле коюшу мүмкүн. Болду, чечимди өзүбүз алат экенбиз. Мына маселе ушунда турат. Ошон үчүн балык үйрөнгөндүн баардыгы балыкчы эмес, бизнес кылгандын баардыгы эле бизнесмен эмес. Акча кармагандын баардыгы эле акчадан эркин эмес. Кээ бир акча кармагандын көбү акчанын кызматында. Ошондуктан бай болуу деген сөз бул али эркин болуу деген сөз эмес экен. Вот акчаны тапканды билүү, жанагындан эркин болуу, мына ошол мындай айтканда, мына жашоодогу мындай лаззат менен жашай турган мүмкүнчүлүк ушунда берилет экен. Мына ушундай. Калганы кийин.